кадимки buğdayды өндүрүп букаларга берип атабыз. Өтө жиш экен а мына. Басындагы кичине эл көтөрө турган жакшы баа кылып, мына биогумустал пайдасы ушул түшүмдүүлүгүнү жогорулатат. Ошондо орто эсепте бир примерно миллиондон көп саттык. Миллиондон көп саттыңар, а? Торттой кылып эле кесип беребиз. Мына кесип эле берет. Мына караңыздар. Кой, эчки бардыгыга берсе боло турган таза жер неме да бул? Витамин. Кандай жейт экен деген. Гидропоника. Ассаламу алейкум, урматтуу YouTube көрүүчүлөр, Универсал базары YouTube каналыбыздын катталуучулары. Биз бүгүн Баткен областындабыз. Тактап айтканда, Кадамжай районуна караштуу Марказ айылындабыз. Бүгүн өзгөчө чыгарылыш болот. Биздин ошол эле дыйкандар, багбандар үчүн дагы бир өзгөчө жаңылык. Биз сиздерге бүгүн сөл, жылан жана ошондой эле көптөгөн жаңылыктар тууралуу маалымат бермекчибиз. Биз бүгүнкү чыгарылышта ушул Арсланбек экөөбүз өтө кызыктуу маек кылмакчыбыз. Арсланбек, ассаламу алейкум. Иштер жакшыбы? Ден соолуктар? Иштер болуп атабы? Бул Арсланбек жаш ишкерлердин бири, жаш бизнесмендердин бири. Ушул жигит экөөбүз бүгүнкү чыгарылышта сиздер үчүн бир жарым саат бою сөл, жылан жана ошондой эле гидропоника тууралуу маалымат беребиз. Арсланбек, анда айтыңызчы, колуңуздагы ушул гидропоника, Ооба, гидропоника бул. Ушул мына buğdayды, кадимки buğdayды өндүрүп букаларга берип атабыз. Ушуну берип атасыздарбы? Ооба, букаларга берип атабыз. Муну букаларга, саан уйларга, кыскасы кой, эчки бардыгыга берсе боло турган таза жер неме да бул? Витамин. Экологически чистый. Таза бул. Эң таза бул сүттүү уйларга өтө жакшы пайдалуу да бул. Пайдалуу. Анда бул гидропоника тууралуу кийинчерээк кеңири маалымат берет экенбиз. Ага чейин биз бүгүнкү чыгарылышта сөл, жылан тууралуу биринчи баштасак, а? Сөл, жыландын кандай кылып жасайт, кантип өстүрөт, кантип багат, анан ошол эле сөл, жыланды кандай нерселерге колдонсо болот, анан баалары тууралуу толук маалымат беребиз. Анда баштадык. Биз эми, урматтуу көрүүчүлөр, көпчүлүк элдердин сурамжылоосуна, талабына ылайык сөл, жылан тууралуу маалыматты берип баштайлы. Арсланбек, эми айтыңызчы, ушул мен келгенден бери көптөгөн бизнестериңизге күбө болуп турам. Ошол эле мына ушул чоң сарайда букаканаңыз да бар экен. Бир гектардын тегерегинде ушул гиларс бактар да бар экен. Анан элдер өтө кызыгат да, бул сөл, жылан эмнеге пайдасы бар, эмнеге сөл, жыланды көп мактайсыңар депчи. Ушул бизнеске кантип кызыгып калдыңыз, анан канча жыл болду баштаганыңызга? Ушул тууралуу кеңири айтып бериңизчи. Буну 2020 ноябрь айында буну биринчи баштаган атам баштаган да. Атам кызыгып, шуну балам кылайлы дегенди анан алып келип кылганбыз. Башында 100 килограмм алганбыз. 100 килограмм биринчи баштаганда. Биринчи баштаганда эле шу өзүбүздүн эле ашу букалардан чыккан кыктарды, көңдөрдү кайра иштетип, шу органикалык жер семирткич кылып, шу бактарга, өсүмдүктөргө бардык керектүү пайдалуу таза жер жемиш жейбиз деген максатта эле уюштурганбыз. Анан эми Кудайга шүгүр, бул өтө тез көбөйө турган, өтө пайдалуу бизнестерден катарга кирет экен. Ушул азыр баштаганыбызга 1,5 жыл болуп калды энди. Өтө көбөйүп кетти булчу. Өтө чоң жерге жайгаштырыпсыз, а? Мына караңыз. Көрдүңүздөрбү? Өтө чоң жерге. Мындан башка жерде да ушунча бар да азырчы. Мындан башка жерде да бар. Башка жерде да бар. Ошого сатуу максатында күздөн бери эле сатып атабыз өзүчү. Күздөн бери өзү ошол баштагандан бери сатууга чыгып атат негизи, а? Сатылып атат. 1 жылдан бери 1 жыл бактык, анан сатууга чыгардык. Шу жарым жылдан бери сатып атабыз. Өтө таза, мына коюктугу, жыштыгын көрөлүчү. Өтө коюк да мына. Мынакей. Чындыгында өтө жыш жайгашкан экен.
Астына да качкандар да болот а. Астына качыптыр. Бул азыр балалап да баштаптыр а? Балалап мына жумурткалары, мына кокондору, личинкалары өтө коюк да бул. Өтө коюк экен. Дагы бир одарынчы. Ортосунан бешликти терең сайып туруп бир одарынчы да. Мынакей. Мынакей туугандар. Көрүңүздөр. Бул сөл жылан эмнеге пайдасы бар? Буну эмне кылат экен дегендер көрүңүздөр. Сөл жыланды мынау көңдү жедирип, ошол көңдү сөл жылан жегени биогумус болуп чыгат. Биогумус да бул. Ошол чысты, таза азыркы мочавина азоттон дагы 100 эсе мындай бир күчтүү болгон, ошол эле жерди жумшарта турган азык болот туугандар булчу. Ушуну сиздер пайдалансаңыздар, гүл эксеңиздер, дарбыз эксеңиздер, ошол эле картошка эксеңиздер, баарына пайдасы бар. Мына өзүбүз үйдөгү азыр картошка эккенбиз, помидор, болгар. Ошолорго селитр мочавина салбай, ушул өзүбүздөн чыккан органикалык жер семирткич биогумус менен эктик. Кудайга шүгүр, результат селитр мочавинадан караганда өтө жакшы да. Өтө жакшы а? Эми муну өндүрүп өстүргөндөн кийин мисалы картошкага салсаңыз, бардыгына салсаңыз, таза жер семирткич менен өндүрүп базарга сатсаңыз дагы, өзүңүз жеп, бала чагаңыз менен жесеңиз дагы ден соолукка пайда. Өтө кирешелүү бизнес катары дагы колдонсо болот да мунучу. Ошол эле шабдол бакка дагы баарына салдыңыздар да. Мына гүләрсиң өтө алып турган эме а? Арсланбек. Ушуга биогумус салынганбы? Ушуга биогумус салганбыз. Мына биогумус пайдасы ушул түшүмдүүлүгүнү жогорулатат. Бул иммунитетini көтөрөт да. Буга чейин салынган бекен? Кандай кылат эле өткөн жылдары? Буга салган эмес, былтыр салынган эмес. Быйыл күзүндө салынды. Быйыл Кудайга шүгүр өтө жакшы алды. Мына гүластарчы былтыр унчалык алган эмес эле. Азыр өтө жакшы пайда берди. Результат бериптир да. Результат бериптир мынакей. Өтө чоңоет бул пышыкчачы. Чоң болот. Өтө жакшы пайда болот. Толуга, гиляска, алмага, кыскасы бардык өсүмдүктөргө салып көрдүк. Анан будан чыккан биогумустун баасы ошол эле азот мочавинадан бир кыйла арзан турат да. Бул арзан, ол селитр мочавинаңыз азыр 60 сом болуп атат да. А бул 20 сомдон биогумусу. Биогумус будан жеп чыкканы ал тууралуу маалымат беребиз а. Эленгени таяр бар. Ичкерде таяр бар, андан аз көргөзөбүз. Азыр мына сиздерге сой жыланды көргөзөлү. Азыр биз ушул эле сой жыланды өзү коюк. Ушуну 5лик менен азыр көргөзөйүн. Дагы бир ачып көрсөтөсүз а? Экөө тең эле бирдейби же бириси жаңыракпы? Экөө тең эле бирдей. Бирдей а? Бир эле салынгынып неме кылган. Биз ушул сатып атканда мындай кылып сатайлы деп атабыз. Ушундай кылып бир шалчанын бетине чогултуп бул клиенттерге ушундай коюк кылып, жакшы кылып сатыш максатында да. Машалла, мына караңыздар. Коюктугу өтө жиш да бул. Ушуну дагы биз мындай кылып сатайлы деп атабыз. Мына бул аз жарыктан качат да, күнүн нурунан астыга карап качат. Шуну бетине алып, мына көңүнү алып, астыга коюк таша берет булчу. Ушундай кылып туруп клиенттерге салып берели деп атабыз. Мына коюктугу мына. Машалла, мына караңыздар. Мына. Коюктугу ушундай кылып, коюк жиш кылып, баасыны дагы өтө жиш экен а мына ул. Баасыны дагы ичине ел көтөрө турган жакшы баа кылып чыгарып атабыз, Кудай буйруса. Килограммы 150 сомдон. Килограммы 150 сомдон бересиз, сөл жылан да? 150 сомдон. Эгер көп аламын, 100 килодон көп алам дегендерге бонус кылып 20 кило кошуп беребиз. Мына азыр кошумчасы бар. Ошо жолуна, бензинине чыгарып бересиз да? Жол кирасы, бензини, ояк буяга ушул 20 килограмм чыгарып беребиз. Чыгарып бересиз. Аз мындан көргөзөбүз. Мына коробкадагы даярдап койдуңузбу? Ушу клиентке кандай келет экен бир ачып көрсөтүңүзчү. Азыр мына клиентке дагы көргөзөлү. Коробкага салып бересиз. Коробкага ушундай банан коробкага салып беребиз. Мына. Мынага туугандар, коюктугун караңыздар.
Astıdan üstü dağın ушундай коюк болот да бул. Мынакей. Эми көп коюк. Арсланбек. Буга чейин деле тартып көрсөттүбүз. Анан подвалда дагы баккандар бар. Ошол огороддо дагы баккандар бар. Анан сиз бир жөн эле бир жолдун боюна эле бир дөңсөк эле карап атыпсыз да. Аны келемиштер же болбосо бир тооктор тибейт бул жерге. Бул жерде энди тоок бизде жок. Тоок Тоок токпайбыз. Азыр буга энди келемиш, чычкан, мына чымчыктар жегенди жесе дагы бул көп да бул. Көбүсүн ашканы деген. Ошонун ашканы дагы Кудайга шүгүр жетет буягычы. Алланын бергени бул өтө тез көбөйүп, өтө кирешелүү да. Кирешелүү. Анан ошону аз бите төгүп дагы көргөзөйлү эми. Төгөсүпсүн а? Төгүп көргөзөйлү. Ушу коробкадагыңыз канча сом болот эми? Мына шу коробкада 25 кило, 30 кило батат да. Бана коробкага. Шуга узакка мына Бишкекке. Ушул универсалдан көрүп келдим дегендерге дагы бир акция болобу? Болот. Болот, а? Акция кылып беребиз. Акция кылып бересиз. Төгүп көрсөтүңүз анда. Төгүп көргөзөйлү мына. Мына пленкага салып, коробка эзилип кетпеш үчүн жакшы кылып беребиз. Өтө жиш жайгашкан. Коюктугу мына. Мынага коюктугун караңыздар. Ушундай кылып өтө жакшы баада кылып сатабыз мына. Эл көтөрө турган өтө жакшы баа. Алган адам да ыраазы болуп келет экен, а? Алган адам да ушул разы болсун, бул элге жайылтыруу максатында да булчу. Элге жайылтырып, анан чистый экологический таза продукция болсун, а элге, а? Ушу эл Өтө жакшы. Ал барып бакса, шуну жесе, ушул таза жерсемиш менен картошка, пияз, бадырын, помидор ошолорду өндүрүп жес. Ден соолугуга пайда, базарга барып сатса элге пайда. Өтө кирешелүү, өтө бизнестин. Арсланбек, сөзүңүздү бөлдүм. Бул мына көңдү сөл жылан жесе, мына сөл жылан жесе, бул көңдүн күчү кетет экен дегендер да болот да. Жок, бул көңдү кайра иштетип, бул биогумуска айлантырат. Биогумуска айлантырат. Жеп сөл жыландан чыкканы биогумус да бул. Таза органикалык жер семирткич. Ал эки күчтүү жерлерин жеп коет экен деп мен онда эми болбойт. бир экөөнөн эми элдин сөзүнөн дагы кичине алыш керек. Комменттеринен дагы окуп ошолордон дагы бир жыйынтык чыгарыш керек негизичи. Анан кээ бир адамдар ошентип ойлоп калат экен, ошолор үчүн ушул суроону берүүгө аракет кылдым. Бул бизге чейин окумуштуулар дүйнөлүк рынокто бул эсептелип чыккан да буларчы. Муну ким кылса утат. Уткузбайт мына. Бул алды кылдыбы бир жол эле алат мунучу. Мисалы 20 кило алдыбы, ошол өмүрүнүн акырга чейин жетет да, бала чакасыга чейин. Бул өлбөйт. Бул төлкө көбөйөт. Бул түгөбөс экен да, значит, түгөнбөйт да эч кызым, а? Айттым го, биз 100 кило менен эле баштаганбыз, ана ушундай болуп көбөйүп кетти бул. Көбөйүп кетти. Биз өзүбүзгө деп кылганбыз. Азыр бул көбөйгөндөн энди элге дагы жайылтыруу максатында эл дагы жакшы кылып таза жер жемиш өндүрүп жесе ден соолугуга пайда. Арслан эге мынау биринчи чоң үймөк турат го, мына сөл жылан турган үймөк турат. Бул бир аз чоңдук кылышы мүмкүн жаңы баштаган адамга. Экөөбүз мунага өтөлү. Азыр бир дыйкан алды дагы. Хотя ушунун жарымын айтайлы, ушунун жарымын айтайлы. Мына ушунун жарымына сөл жыланды салды, анан эле ушул жерге көңдү салды дагы. Ушунун жарымын примерно кылып айтып берейин, түшүндүрүп элге түшүнүктүү болуш үчүн. Ушуну канча ай кармады, мынакей. Ушуну канча ай кармаса, сөл жыландар ушул көңдү жеп бүтүп анан биогумузга айландырат. Мисалы, бир портерди айтайлы. Бир портерге ошо банан коробкадан 2 банан коробканы салган болсо, узагы менен көп болсо 3 ай, 4 ай. 3 ай, 4 ай кармайт. Ошондо ол жеп тазалап бүтөт. Ошондо бул тукумдап көбөйүп ичинде өтө көп болуп кетет. Анан уже көң таппай калып, же бир кандайдыр бир иштер менен көң салбай калса, качышты баштабайбы? Жок, бул мисалы мына биздин практикада өттү да, мына биз биринчи баштаганда
Sarayın içiге kılganбыз. Stashkanın astıga. Hı. Anam bıyıl kışta şul жерге alып чыгып баштадыгы да. Бул жерге дагы кирбейт, качып дагы кетпейт. Бул калифорнийский кызыл сөй жылан да бул. Только göң жейт, башка эчтеке жебейт. Göңдөн башка жей турган азыгы göң. Буга göңүнү берип, сууну Оғанда сеу туруш керек. Күндө, мисалы мына жаздын күнү азыр мына биздики көкө күн тийип турат да. Көкө күн тийет, ошого бир маал, күндө бир маал суу чачылат. Нымдуулугун эле кармап турган болсо, өтө жакшы көбөйөт, өтө пайда да бул. Өтө пайда деңиз, Жакшы. Анда сөөл жыландар мына ушундай экен, туугандар, көрдүңүздөрбү? Бунун эми караш жолундагы бир сир айтып кетпейлиби башында? Сизден алып кетти азыр бир коробка. Биринчи алып кеткенден кийин бул göңдү даярдаш керек. Эскиби же жаңыбы? 3 ай, 4 айдан өткөн göң болуш керек да. Ол анан 1 жылдык, 1,5 жылдык göңдөрдөн болот. 2 жыл, 3 жылдык göңдөр болбой калат. Анда бай сөй жылан жей турган азык калбай калат да. Ошого болбой калат. Ошол 3 ай, 4 айлык göңдөрдү берсе боло берет. Азырдан onu көргөзөбүз, кантип даярдашыны. Мисалы, шону bir porterge bir banan karabka, 2 banan karabka salsanızlar öte жақсы болот. Анан эми буну көп менен баштаса тез көбөйүп өтө жакшы да. Өзүңүзгө десеңиз дагы жок дегенде 50 кг менен башташ керек. Ошондо жакшы тез көбөйүп результат дагы жакшы болот. Анан азыр мына пастан немени көргөзөлү. Göңдү кантип даярдашыны. Ошол тууралуу маалымат берели, Жакшы. Мынакей туугандар, сөөл жылан темасы баасы айтылды 150 сомдон. Көбүрөөк алгандарга дагы кеми сөзсүз түрдө болот экен. Анан кош бермелер дагы бар экен. Эми кантип даярдоо тууралуу бир аз маалымат берели дагы, андан соң дагы бир башка бизнестерден дагы бир аз үзүн-үзүндүү кылып көрсөтүп берүүнү баштайлы биз. Мынакей кантип баштоо жолдорун дагы бир сыйра көрсөтүп кетели, айта бериңиз. Азыр биз göңдөрдү мына жука кылып төгүп жайып койгонбуз. Бул göңдөр азыр свежий göңдөр да, букалардан сырасы чыгып аткан göңдөр. Ошого жука кылып төксөк, бул жамгыр жаап, күн тийип, бул мындагы сидиктер, аммиак, кислота ошолор чыгып кетет да. Мына кылсак жука төксөк тезирээк даяр болот да. Шундый кылып туруп эле. Бул bir ay yakay turganda şamaldap kuruydu. Buna göngdörçü. Oşondan keyin manda kılıp samandan aralaştırıp bu kıştagı göngdü. Kıştagı göngdü biz onda kılıp koyganбыз. Samandan aralaştırıp top dayar kılıp koyganбыз. Buna samanları. Şunda kılıp dayardap koyuyoruz birinci. Şunda dayardap koyuyorlar. Andan keyin bayakı söz жыланы бар göngdördü сөз жыландарды ошо которосуздар. Сөз жыландарды ошо апарып салып кое беребиз. Анан буну мыналар даяр болгондон кийин мынга бир жолу суу чачканда эле ным болуп калбайт да. Бул 70-80% ным болуш керек. Ошого 3 жолу же 4 жолу суу чачыш керек. Кадимки эле насос менен суу менен чачып коебуз. Шланг менен, шланг менен эле. Саар, абетте, кеч ушундай кылып 3-4 жолу суу чачканда өз сөз жылан жей турган болуп, өтө ным болуп, жакшы болуп калат да. Ушундай кылып туруп даярдап койсок, мисалы даяр кылып койгон болсок, кийин göң издеп жүрбөйбүз. Биз ушундай кылып эле алып барып сала беребиз. Азыр шу göңдөр өзү даяр болуп калган. Анан ошондо бул жан göңдү апардыңыз. Апаргандан кийин сөз жыланды буга кантип которуп алыш керек? Оңой жолу. Оңой жол ошол немени жеп бүткөндөн кийин ушу кадимки эле кара ящиктер бар го, корзинка. Ошолорго эле мына ушул göңдөрдү салып туруп эле үстүгө тизип койсок, ошого чыгып кетет экен да. Чыккандан кийин эле ушул göңдөргө которо беребиз. Которуп ушуну жайып туруп эле суудан чачып, ушуга салып, ушул жерде дагы бага берсек болот. Ушул жерде дагы. Же болбосо göңдү ошол сөз жыландарды яшикке салып келип, коюк жерлерин ушунун үстүнө коюп койсо, кадимкидей же оодарып койсо да болот, Оодарып койсо жакшы болот, өзү кирип кетет бул сөз жыландарчы. Жакшы. Анда сөз жыландар тууралуу
кантип жасаш, кантип багыш тууралуу маалыматты берип өттүк. Баалар дагы айтылды. Арсланбекте мен кызыккан дагы бир 2-3 бизнес бар экен. Ошол тууралуу маалымат бердим баштасаганда. Şu içkeriye kipini söyle. Арсланбек, эми биогумус ошол сөз жылан жеп чыккан көңдү дагы көрсөтөйлү, а? Ошол калып кетиптир, чындыгында ошол тууралуу да маалымат берип, эң эле элге керектүүсү ушул биогумус. Органикалык таза жер семирткич. Şunu biz eğilip dayar koyduğumuz. Elengen dayar eken ушул, а? Şunu kadimkele zınkırak menel gelgemiz biz. Мынау кыраат менен эле ба? Şunu elge koyduğumuz. Кадимки эле ручной эле. Ruşnu ele hep nime kılgamız. Bu küzde şul jerde derçi, sözlanamız. Bu şul жерден анан сыртка которгомуз. Сырттан az öte köpөйүп şunday boldu. Bunu biz tay arкылуу elge satып атабыз. Кышындасы сөзландар ушул жерде турган ба? Жок, кышында ушул жерде болгон дечи. Эми азыр кыштап сыртта калса боло береби? Сыртта боло берет, эч кандай нерсе болбойт, а? Сөзландарчы. Азыр мисалы жазгыга болсо, сойжулан сала турган болсоңуздар, көңнүн бийиктигини 30-20-30 см кылыш керек. Кышкыга болсо 50-60 см кыласыз да, чтобы баягы кышта тоңуп, көң тоңгондо ичиге кирип, көң неме болду, ысык болду. İşte жылуулук керек. Жылуулук керек. Бетини неме пленка менен жаап, как парник катары кылсаңыздар өтө жакшы болот. Сыртта кылсаңыздар. Сыртта дагы өтө результат жакшы. Бул место тандабайт. Кышын, жазын иштей берет. Ошондо бул биогумустун баалары 20 сомдон. Баасы бул биогумустун баасы 20 сом. Ошол эле теплицаларга, гүл эккендерге, баарына картошка эккендерге керек экен да бул, а? Баасы эң керектүү. Таза жер семирткич продукция эмес. Адарсыз сөздөн. Эми Арсланбек, биогумустун баалары бар айтылды, сөзландар айтылды. Эми мен ушул суроону бере берем, кайра бериштен тажабаймын. Ошол эле Россияда ошол дүйнө жүзүндө эмгектенип жүргөн биздин кыргызстандык мекендештер эмне бизнес кылыш керек экен деген суроолор өтө көп да. Ошолор үчүн эми биогумус же болбосо сөз жылан багып бизнес кылып жашап кетсе болобу? Болот. Айына канча миңден айландырса болот? Негизи эле буну биринчи кирешесин тууралуу. Кирешеси бул мисалы 100 кило алган болсоңуз, средний айтайын. 2 портерге салайлы дейли, мисалы. 2 портер көңүз максимум эң пас баада эсек 1000 сомдон 2000 сомго алса болот да. 2 портер көңүн өзү. 2 портериңиз 1 тоннадан 2 тонна чыгышы мүмкүн. 2 тонна. Ошого салган болсоңуз 3 ай же 4 ай ашып кетсечи. Ошондо бул көбөйүп, ошол 2 тонна көңдү жеп даяр кылат. А еще бунда сойжулан ham көбөйөт. Биогумустан көбөйөт. Ошондо 1 тонна неме алат. Таза сөлжан болот ичинде. Таза биогумус алат. Биогумус алат. Ошону 20 сомдон саткан болсо ham ошол сойжуланды актайт да. Сойжуланды ham актайт, көңүндү да актайт. Андан кийин только пайдага иштейт. Пайдага иштеп баштайт экен. Биз Кудайга шүгүр өтө пайда кылдык. Муну элге жайылтырыш керек, мынучу. Канча ар бир үй алып пайдаланса болот да. Азыр мисалы ар бир үйдө 5тен 6дан малы бар. Анын көңү бекер эле жердеги төгүп жатат да. Иштелбейчи. Ошону алып барып салып койсо таза жер семирткич мындай кылып өзүнүн үйдө огороддор басалса болот. Канча базарга барып сатса элге пайда, ден соолукка пайда. Это кирешелүү бизнес да. Ошондо жылына максимум канча миң кирешени эсептеп бере аласыз ушул жерде? Бир жылына. Биз мунаны Кудайга шүгүр жута көп салдык. Мына биогумус да, сөлжуланды эмес биогумус. Сөлжуланды көп салдык. Биогумус, сөлжулан экөө тең. Биогумусуну алдыңга чыккан биогумусу сатканыбыз жок, өзүбүздүн бактарга иштедик. Мынаны азыр элге дагы пайдалансын деп элге сатыкка койдук. Сойжуланды көп саттык биз.
Ошондо орто эсепте бир примерно Примерно миллиондан көп саттык. миллиондон көп саттыңар, а? Машалла, мынеке, берекесин берсин. Мына ушундай биогумус, бул сөл жылан эмне дегендер үчүн толугураак маалымат алып бергенге аракет кылдык. Эми өтө бир жаңылык бар. Ошол жаңылыгын чогуу көрөлү сиздер менен. Мен дагы аны бүгүн биринчи жолу көрүп атчым. Бул өзү негизи Казакстандан иштелип чыккан, ошол жактан өндүрүлгөн деп дагы айттыңар, а? Мына поддон. Толугураак айтып кетели. Мына поддон, патмусу да мына. Шуну биз Оштатандан алып келдик. Оштатанда бир эже Казакстандан алдырып берди да бул үчүн. Казакстандан заказ берип. Казакстандан заказ менен келди бул. Өзү. Ошондайдан 350 күчтүк алдырганбыз. Мына калп деп кое береличи, а? Калп да энди. Поддон. Поддон, мына жөн эле бир каучук. Казакстандан келди. Казакстандан алдырдык муну. Шуну мына кадимки эле буудайды. 1 кило буудай мына шу. 1 килограмм буудай. 1 килограмм буудайды шуга жайып батат, шуга салсаңыз 5 кило 7 килога чейин көбөйөт. 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 Мына өсөт. Өсөт. Бул өсүп, бул витамин да. Малга, кой, ечки бардыгы витамин. Мына тамыры да, мына буудайда, мына көкчөбүдө витаминдер бардыгы бар. Мына астындагы эмне мына бар? Астындагы бул тамыры. Тамыры. Ошондо кандай кылып өндүрөт муну? 1 килограмм буудайды салдыңыз. Бул 1 кило буудайды салып, шуга өндүрөбүз. Өзүбүздүн үйдө дагы месталар бар. Ушуну дагы кийин дагы Кудай буйруса бул баягы жанагы футбол ойной турган газон бар го. Газон эле болуп калып тур го, а? Мынеке. Көрдүңүздөрбү? Туугандар, кандай гана жаңылык. Анан буну букаларга бересиз. Саан уйларга бересиз. Кой баарына витамин катары кете берет экен да. Бардыгына берсек болот. Кандай кылып беребиз? Ошол тууралуу көрсөтсөк болобу? Көргөтөлү. Анан Арсланбек, мен түшүнбөй калган жерим. Будайды ушуга жөн эле 1 килограмм будайды салып койсок болдубу? Же ошол тууралуу айтыңыз. Биринчи жибитебиз. Будайды кадимгидей өндүрөсүңөр, жибитип, а? Биз мына чарага салып, судан куюп 1 сутка турат. Ошолдунда. Анан кийин муну алгандан кийин дагы 1 сутка капка салып коебуз. Капка салабыз, ошондо өнүп калат. Мына айтканда мына будайлар өнүп, кичине агарып калат да, тамырлапчы. Ошону ушуга эле жайып койсок, судан чачып турабыз. Мун кылып, муну кармап. Ошондо бул өзү 7 күндө кылып бериш керек да. 7 күндө норма болот. 7 күндө ушунчалык өсүп калабы? 7 күндө норма болот. Бул мынасы азыр 4 күндүк да. Бул себеби азыр биздин место тайыр болгонуга байланыштуу буну азыр 4 күндө эле берет. Ыстык болгонуга бул паңдап кетет да. Бул градусу 17-18 градус болуш керек да бугачы. Ошондо булар эгер эртең буга дагы заказдар түшсө, багалар чечилгенби же баа коюла элекпи? Ушул бир эле ушул поддонго, мына бир эле калпта турганы эсептелеби, кандай болот? Буну сатыкка койгонубуз жок, биз өзүбүздүн букаларга өндүрөбүз. Букалар өндүрөбүз да. Анда кандай кылып беришти көрөлү, а? Мынеке сарайды көрдүңүздөрбү? Ага чейин сарайды дагы бир көрсөтүп кетейин. Сарайдын узун туурасы канча болушу мүмкүн? 30га 10. 30га 10. Канча бука батат? 56 бука. 56 бука батат. Узундугун көрдүңүздөр. Сарайды дагы салам дегендер үчүн бир көрүп алса деген ой максатта көрсөтүп жатам. Мына букалар дагы багууда турат азыркы күндө. Булар баары эле мындай дыйканчылык букалар, а? Өзүңөрдүн балыңардын, а? Базардан 1-2 баш бука алган. 1-2 баш. Анда букалары кантип беришти көрөлү, а? Көрөлү, мына кылып. Торттой кылып эле кесип беребиз. Мына кесилип эле берет. Мына. Караңыздар. Майдалап берилет экен да кадимгидей, а? Мына ушундай кылып берсек. Мисалы буну биринчи баштаганда аз-аздан беребиз. Ушуну бир подносну 3 бука, 4 букага берип туруп, ичине жегенден кийин, же бүйрөнгөндөн кийин. Анан
Бул ичин алып кетпей экен негизи. İçine almaydı. Şu içine alat degen surolar öte köp bolatken biz berdik içine algan жоқ. Анан буканын семиришине пайда берет экен негизи. Бул Же иммунитетин көтөрөбү? мына жеп аткан жемди кадимкидей берип атабыз. Отту жемди бул кошумча. Бул жеген жемини сиңдирет. Мисалы көңүдө мисалы жем эле чичип калат эди да алдыңчы. Канча ай болду ушу букаларга кармаганыңа? 1,5 ай болду. 1,5 ай болду, да? Жакшы. Результат өтө жакшы. Міне туугандар көрдүңүздөрбү? Өзү буну Гидропониканы кесип, букаларга даярдап атат азыркы учурда. саан уйларга берсе өтө жакшы да. Сүттү жакшы берет дең, а? Сүттү өтө көп берет. Мына Кудай буйрса буну Канча бука берет ушу эки гидропоника? мына бирини азыр биз 2 букага берип атабыз да. Бир эле поддон. Андыйса мына жеп аткан жерин битте көргөзөлү. Мына жеп атканда жейт экен деген. Гидропоника. Өтө жеп үйрөнгөн да булар. Мынакей. Бул букаларды багышта канча жылдык стаж бар? Көп жылдан бери буну алып жаш бала кезден бери. Көрдүңүздөр? Букаларга гидропониканы берип, витамин түрүндө ушул букалардын иммунитетин, ошол эле табитин ачканга гидропоника чыгып турду анар. Эми бул идея кайсыл жактан келди? Негизи эле буга чейин кайсы бир жерлерде чыгарып аткан өндүрүш, ушундай өндүрүп аткандар барбы негизи? Буну дагы эң сойжуланды гидропониканы мен атам баштаган. Мен устазым дагы атам да. Кыскасы ата касиптен? Ата касип. Эң кызыккан атам кызыгат да мындай нерселергечи. Жакшы. Аксакал дагы келбепсиздер. Чогуу сүйлөшүп. Неме ишке кеткенде, мектепте иштейт, мугалим болуп иштейт да. Мугалим болуп иштейт. Жакшы. Сону өзүң тартып жакшы кылып көргөз дегенинен. Мен ана жакшы маалыматты бере албай калышым мүмкүн. Келген клиенттер болсо, ушул жерде кеңири сүйлөшүп, кеңири маалыматты бере беребиз. Эч немеси жок. Анан буну эгер алуучулар болсо, мына патмус кызыккандар болсо, мыналарды биз биринчи пробага мына жаш жылдарыны алдырганбыз. 330 сомдон келген да. Бир үчтүк 330 сомдон. Бир үчтүгү 330 сомдон. Анан кийин дагы ушундайдан заказ кылайлы десек, мунун баасы көтөрүлүп кетти. 370 сом болуп кетти дегениге, анан арзаныраак да керек десек, анда карасы эле ушул эле материал, просто түсү кара да. Асты именно ушул гидропониканыкы да бул. Бул сынбайт, башка болбойт. Буну жакшылап пайдаланса көп жылга кызмат берет. Жакшы. Эгер сиздер ушуну сата турга алабыз дегендер болсо, барбы сата тургандар? Жок, буну азыр Ошто заказ кылып алып кеп койгон бул. Жок, келген дең, Кызыккандар болсо, кеңири тараптардан да. кызыккандар болсо, неме кылса, номурду беребиз, кеңири өзү сүйлөшүп ала берет. Көрдүңүздөр туугандар, жарым саат бою биз сиздерге Арслан экөөбүз канчалык болсо да кызыктуу маек кылганга аракет кылдык. Бул бука баккан, букада багат экен, эми бизнестин кандай десем, изденип көптөгөн түрлөрүн баштаганга аракет кылат экен негизи. Мен дагы сиздерге сунуш кылат элем. Эгер алыс жерде иштеп, кандай бир иш кылам дегендер үчүн ушул бука бизнесин, сөл жылан багып, ушу гидропониканы өндүрүп чыгарып, элге кызмат кылганча ушул бизнес кылсаңыздар өтө жакшы болот экен. Эми Арсланбек, жыйынтыктардын алдын бир элге эркин микрофон берели. Кандайдыр бир дагы бир сунуштар болсо, кайрылуулар болсо, кеңири сүйлөп алсаңыз. Мына ушу элге кайрылабыз. Ушу сой жылан бизнеси, ушу гидропоника бардыгы мисалы экологически таза өндүрүш да. Бул максат элди таза органикалык таза продукция менен камсыз кылышка максат. Биздин максат ошол. Элдин ден соолугу, мисалы азыр базарга барсаңыз,
бардыгы эле химический болуп кетти. Ошон үчүн таза экологическийди жеп өзүбүз өндүрсөк, өзүбүздүн ден соолугубузга пайда. Бала чакабыз менен кеңири жейбиз. Ошол. Анан элге кайрылабыз. Бул мисалы сөз жыландан зыян кылыш деген нерсе жок. Жок, Пайда болушу мүмкүн, зыяны жок. Ошондо бардык эле адам биринчи баштаганда бир 100 килограмм менен баштаса боло берет экен анда. 100 килограмм. Же 50 килограмм менен дагы. 10 кило, 20 кило ол айырмасы жок. Айырмасы. Бир жолу алган болсо болду, onu кайтып албайт. О көйө только. Караган болсо сууну, көңүнү берип эле караган болсо өтө пайда. Ушул элге кайрылабыз, ушу ден соолукта болуңуздар, заманыбыз тынч болсун. Урматтуу көрүүчүлөр, көрдүңүздөр, биз бүгүн Кадамжай районунда болдук. Арсланбек экөөбүз бүгүнкү чыгарылышта элге бир аз болсо дагы маалымат берүүгө аракет кылдык. Эми бул сөл жыландар сатылат, ошол гидропониканы дагы үйрөнсөңүздөр болот. Же болбосо ошо Арсланбектен 1-2 поддон болсо дагы алып өндүрүш кылып, же болбосо сатып алып букаларга берсеңиздер дагы болот. Сөл жыланды чындыгында баасын дагы жөндүү айтты, арзан айтты. Сөз түрдө келип баалашып, үйрөнүп, консультацияны дагы берет. Алып, үйрөнүп, сиздер дагы сөл жылан багып, чистый, таза ошол элге же болбосо бак-дарактарга жакшы бир азык даярдасаңыздар болот. Бүгүнкү чыгарылышта биз сиздерге жарым саат бою маалыматты берип өттүк. Эми жыйынтыкта дагы убакыт келди. Сиздер менен Универсал Базар YouTube каналы болду. Эфирдин алып баруучусу мен Сайдулла Рустамов болдум. Кийинки чыгарылыштарга чейин, көрүшкөнгө чейин аман туруңуздар. Үй бүлөңүздөр менен тынч болуңуздар.